Bu misалы azır kömür masalesini hiç kim kozgop atат, el düşüp atат. Mına 1330'dan çıkan kömür 5500-6000'den satılıp atат. Bu baya Bişkek'e gelgen günde dağı benzin salarke men расход 3000 сомдон ашпаш керек. Муну эч бир депутат урматтуу кыргыз элим, мына көмүр кантип Кыргызстанда 3000 сомго түшүп калды десе, бул жерде менин активист катары мына Суркеевдин да салымы чоң. Мен өзүмдү мактагандай болбойм. Мен көмүрдүн баасын bir жума мурун айтканмын. Мисалы, көмүр 3000 сомдон ашпаш керек деп YouTube каналдарыман бери жайырлап чыкканмын. Эми эл жылуу жерде отурса, мен дагы кубанам, ушу жылуу жерде үшүбөй отурса, мен да кубанычтамын. Мисалы, көмүргө эч ким, мисалы, Кыргызстанда ар бир адам көмүрдүн ээси болот. Эл бул кен байлыктын ээси. Кыргызстанда 3000 сомдон ашпаш керек деп белгилеп айтып кеткен мен Садыр Жапаров bir жума мурун түшүргүч эле. Эле маза адамдар мисалы камазистер менен сүйлөшүп, ар бир тоннасын 2000ден чогуу 5-6 адам сүйлөшүп алып келип алса арзан түшүп атпайбы? Ошентип ойлойм, бул шайлоо менен дегенде баягы элдин турмушу эч качан элдин турмушун да ойлош керек. Ошон үчүн ойлойм, бул биз баягы бийликтен дагы бул кандайдыр бир өзүбүздүн интересибизди эл дагы талап кылышыбыз керек. Мисалы, свет өчүп атат, көмүрдү 3000 сом менен ар бир үйгө обеспечение кылыш керек. Болбосо бийлик кетиш керек да. Эгер колунан келбесе деп ойлойм да.